Жайыл Батыр ким болгон, же болбосо биздин мектебибиздин аталышы, районубуздун аталышы эмне себептен Жайыл Батыр деп аталат деп ойлосоңор балдар, келгиле Жайыл Батырдын өмүр баянына кайрыла турган болсок, Жайыл Батыр Коңурбай уулу 1705 жылы ошол Фергана өрөөнүндө, же болбосо ошол учурларда баягы Кокон хандыгында Наманган деп аталат. Наманган облусунда же болбосо Сафет буланында төрөлүп, бул азыркы Жалал Абад областына караштуу Ала Бука районунун Актам өкмөтүнүн Мазар кыштагында төрөлгөн. Кийин баягы жуңгарлар, ойроттор менен согуш болгон учурларда ушул Солто уруусу ушул биздин Чүй аймактарына 1673 жылдардан баштап баягы жер ооштуруп келишкен. Жайыл Батырдын балалык чагына кайрыла турган болсок, балдар, кичинекисинен эле баягы чоң атасы Талкан бийдин колунда өсүп, ал бул жерден баягы атка мингенди, үйрөнүп, билим сырларын, ошол учурларда эң билимдүү адамдар билесиңер, баягы молдолордон билим алышкан да, молдолордон билим алып, ыйык Куранды, шариаттын жолдорун билип, баягы өзүнүн кат сабатсыздыгын жойгон экен, билим сырларын ачып. Кийин ошол Жайыл Батырдын атасы Коңурбай эрте дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин, баягы Жайыл Батыр өзүнүн баягы атасынын ини Кошой бийдин колунда тарбияланып калган экен да. Жаштайынан ал ойрот жуңгарларга каршы кыргыз элибиздин баягы эмесин коргоп, талабыбызды талашып, эр жүрөк, мыкты жоокер катары даңазаланып, баскынчыларга каршы айбатын көрсөткөн, эли жерибизге күйгөн, мекенчил инсан катары биз дайыма тарыхта унутпай, өзүбүздүн Жайыл Батыр жөнүндө тарыхыбызды билип жүрүү ар бирибиздин негизги милдетибиз болуп эсептелет экен. Ошондуктан силер балдар, Жайыл Батыр ким болгон, эмне себептен силер мектебиңер Жайыл Батырдын атын аталып жүрөт дегенде, ар бириңер ошол инсан тууралуу эмне кылышыңар керек? Баягы айтып беришибиз керек,